Көзөмөл кассалык аппараты соода жана коомдук тамактануу түйүндөрү, дарыканалар, авиакассалар, май куюучу жайлар, интернет дүкөндөрү, ошондой эле калкка кызмат көрсөтүүчү жана калк менен накталай же накталай эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруучу субъектилер колдонушу керек. Бул көмүскө экономиканы азайтып, мамлекеттин казынасын толтурууга жардам берет. Ал эми жеке ишкерлер салык төлөө менен өздөрүнүн кирешесине зыян келтирбейт. Баткен шаарынын Сыдыков көчөсүндө жайгашкан мечта дүкөнүн иштеткен жеке ишкер үстүбүздөгү жылдын 28 февралынан тартып көзөмөл кассалык аппаратын колдонуп келет. Ал жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу бул убакыттын талабы дейт. Бүт заман талабыга жооп берип, ушуга өтүшүбүз керек болуп жатат да азырчы. Азыр компьютеризация болуп, бир компьютер ушуга уура кылып, ушул ишке неме кылыш керек же, подключение кылыш керек. Анан азырынча иштей элатабыз, эмерде 3 айда квартальныйда билинет да, канча неме чыгат налогчу. Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын аймагында жалпысынан 500дөн ашык жеке ишкерлер бар. Алардын 451-и учурда кассалык көзөмөл аппаратын колдонушат. Бул ККМди орнотуш үчүн мамлекеттик салык кызмат жагынан бекер таркатылат аппараттар жеке ишкерлерге. Ошондой жеңилдиктер берилет. Жеке ишкерлер энди өзүнүн милдети болот, яны кааласа патент алып, кошо касса аппаратты колдонсо болот. Кааласа бирдиктүү салык өтүп алса болот. Ошол иштеген соода кылганына жараша салык төлөсө болот. Жаңы салык кодексине ылайык өлкө аймагындагы соода саттык жумуш аткаруу тейлөө субъектилери накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Өкмөттүн соода жайларында көзөмөл кассалык машинасын киргизүү аракети ишкерлердин каршылыгын жаратып, жерлерде нааразылык акциялары өтүп келет. Өткөн жылдын 28 июлунда президент Садыр Жапаров чакан жана орто ишкерлерди колдоо тууралуу жарлыкка кол коюп, өкмөткө ККМ боюнча айып пул өлчөмүн жана бирдиктүү салык ченин төмөндөтүү чараларын көрүүнү тапшырган. Анын негизинде соода түйүндөрдө чек кассасы иштебесе 13 000, ал эми ККМ аппараты жок болгон учурда 20 000 сом айып пул каралган. Баткен шаарынын аймагындагы жеке ишкерлерге ККМ боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ал боюнча өкмөттүн 193 токтому бар, токтом негизинде иштеп атабыз. Налог кодекстин 128 статьясы негизинде иштеп атабыз. Контрольный закуп болот. Ошол учурда чек бербесе контрольный закуп айып пул каралган. Салык кызматы 2021 жылдын сентябрь айынан тартып кассалык көзөмөл аппаратынын жаңы моделин колдонуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырган. Анын алкагында ишкерлерге кассалык аппараттар бекер берилип, ошондой эле аларды тейлөө акысыз болгон. Бүгүнкү күндө Баткен шаарына 80 аппарат алынып келинде, аларды жеке ишкерлерге берүү пландалууда. Айбегим Набиева, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.